Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Космостон жер шарын карашканда Япония жана ошондой эле Түштүк Корея сыяктуу өнүккөн мамлекеттердин жарык болуп даана көрүнгөнү байкалган. Азыркы учурда адамдардын гана жашоосун жарыкка бөлөбөстөн бүтүн жер планетасын жарык менен курчап бара жаткан бул светтин табылуу тарыхында Томас Эдисондон дагы көбүрөөк салым кошкон бир гений инсан бар. Бирок ал инсандын эмгеги эч качан айтылбай, бааланбай келүүдө. Биз бүгүн дал ошол инсандын эмгеги тууралуу силерге айтып беребиз. Бүгүнкү видеобузду баштаардан мурда оң жактагы подписаться кнопкасын басып, биздин каналга жазылып кетиңиздерди сунуштайбыз достор. Анда эмесе биз бүгүнкү видеобузду баштадык. Эч кандай билими жок. Жада калса акылы тайкы деп мектептен айдалган бир бала светти ойлоп табат десе, сиз ишенет белеңиз? Жок, ишенүү кыйын. А бирок ушундай болду. Бул жерде бир гений инсандын ушундай бир сыйкыры бар. Күндөрдүн биринде Томас Эдисондун мугалимдери Томастын апасына кат жазып беришет. Ал катта таптакыр башка мазмун жазылган болчу. Ушул жерде Томастын апасы ал катты Томаска окуп берүүдө мазмунун өзгөртүп, светти ойлоп табуучу гений инсанды калыптандырган. Томаска апасы мынтип окуп берген: сиздин балаңыз гений. Биздин мектеп кичинекей. Аны окутуу үчүн тажрыйбалуу, билимдүү мугалимдер жок. Суранабыз, балаңызды үйүңүздө өзүңүз окутуңуз. Ошол күндөн тарта Томастын апасы өз уулун үйдө окута баштаган. Күндөр күндөргө, айлар айга, жылдар жылдарга алмашып, дүйнөгө жаңылык киргизчү Томас чоңоюп жетти. Бир күнү Томас кутучасынын ичинен бир канча жыл мурда мугалимдери тарабынан жазылган катты таап алат. Жана ал каттын ичиндеги чыныгы мазмунду окуйт. Ал жерде мынтип жазылган болчу: сиздин балаңыздын акылы тайкы. Биз аны мындан ары башка балдар менен кошо окута албайбыз. Сизден суранабыз, балаңызды үйүңүздө өзүнчө окутуңуз. Мына ошондо Томас апасынын кандай гана генийлик кылганын түшүндү. Эгерде ошол учурда апасы катты өзгөртпөй окуп берип койгондо, эч кандай Томас, эч кандай свет жаралмак эмес эле. Бул жерде светти ойлоп табуу эмес, светти ойлоп табуучу инсанды калыптандырган Томастын апасы гений. Демек, биз Томас Эдисондун бул светти ойлоп табуусунан улам эмес, Томастын апасынын генийлик кылуусунан улам бул жарык светте жашап келүүдөбүз. Достор, бул дүйнөдө эң акылдуу жанзат бул адам. Эгерде адамды жакшы тарбияласаңыз, анда бүтүн дүйнөнү тарбиялаганга барабар. Эгерде динибизди кайтырган болсок, ушундай бир жакшы сөз бар: эненин балага кылган дуасы сөзсүз кабыл болот. Балким Томаска дагы өз апасы дуа кылгандыр. Достор, бүгүнкү видео силерге пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Эгерде ошондой болсо, лайк белгисин калтырып, ой пикир жазганды унутпаңыздар. Достор, кийинки видеодон көрүшкөнчө сак аман туруңуздар.